Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү баштаган күч органдары эң жогорку талаптарга жооп бериш үчүн бардык аракеттерди көрүүдөбүз. Биз армиябызды күчтөнттүк, куралдуу күчтөрүбүздү күчтөнттүк. Ошолорго миллиардтаган акчаларды кетирдик. Мурда жок, Кыргызстанда болгон эмес, тарыхында болгон эмес курал жарактарды таап келдик дүйнө жүзүнө. Эң акыркы үлгүдөгү заманбап техникаларды сатып бердик. Биздин куралдуу күчтөрүбүздүн жана башка аскердик түзүмдөрдүн бюджети 2020-жылдарга салыштырмалуу 400%-дан ашык көбөйтүлдү. Аскердик техникаларды жана курал жарактарды масштабтуу түрдө жаңыладык. 2,5 жылда 120 миллиард сомдон ашык бөлүндү акча. Бул өтө масштабдуу жаңылануу деп эсептейм. Материалдык техникалык жабдуулар татыктуу деңгээлде камсыздалууда. Ушундай чечкиндүү кадамдардан улам дүйнөдө көп мамлекеттер сатып ала элек байрактар, ак сүңгүр, акынчы сыяктуу учкучсуз учуучу аппараттарды, Печора сыяктуу заманбап абадан коргонуучу аскердик техникаларды жана Ми-8, Ми-17 тик учактарды сатып алдык. Баса белгилеп кетчү нерсе, аскердик техникалар жана курал жарактар мурунку убактагыдай жардам катары же карызга эмес, мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражаттарга алынып жатат. Аскердик шаарчылардын жана гарнизондордун инфратүзүмү өнүгүүдө. Аскерлерибиздин жана укук коргоо органдарыбыздын кызматкерлеринин үй бүлөсү коомубузда өзүн ишенимдүү жана татыктуу сезиш үчүн алардын айлык маянылары үстүбүздөгү жылдын 1-январынан баштап дагы көтөрүлдү. Убактылуу турак жайды жалдагандык үчүн акчалай компенсациянын көлөмү да жогорулады. 4 жыл мурда зарплатаңыз канча алчу? 17 миң 15 миң. 17 миң 15 миң алчу. Азыр канча аласың? Пенсия менен 82 миң. 82 миң. Кудайга шүгүр, буюрса Кыргызстаныбыздын коңшулар менен бардык чеги такталып, ар бир метр жери белгиленип, зым тартыла баштады. Биз дүйнө коомчулугуна жаңжал чыгара турган опурталдуу маселелерди тынчтык жолу менен чечсе болорун далилдедик. Булардын баары сиздердин ата мекенге берилүү менен эмгек өтөп, сүйүктүү Кыргызстанга, биримдиктүү Кыргызстан элине өтөгөн ак кызматыңардын аркасында ишке ашып жатат. Чек арабыздын коопсуздугун камсыз кылууда материалдык базаны чыңдоого сатылып алынган техникалардын күжүрмөн мүмкүнчүлүктөрү өлкөбүздүн эгемендигин коргоо максатындагы машыгууларда гана колдонулат деп ишенем. Мен ар дайым айтып келем, Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн өлкө.